Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, президенттин кортежи чыгып баратат. Бул жерден ушул кортежден канаңла жашоочуларыбызга жолугушууга аракет кылып атышат. Азыркы учурда каналар Президент Нуркожоевич деле мындай кортежди көрүп туруп айтор маани бербеди. Тилекке каршы. Oğlum hayır. Oğlum hayır oğlum. Oğlum ortadasın ben. Kimisi kayağından, prezidenti kayağından çıkıp gider, Taşiyevi kayağından çıkıp gider. Kuday bilir, kaç eşiğine çıkıp yetişesin. Kayağıdır eşik, tekinci ağıdır eşik. Eşikler köpüne bir çok ötüyor. Жақсы бол, ушу көрсө керек эми соцсеттерден туурабы мына. Мен уже ишенбей калдым. Булардын отурганына 5 күн болду. 5 күндөн бери жолукпаса, бирөө бир арыз арманын укпаса, мен мурда аябай Кыргызстан тынч, Кыргызстан жакшы деп президентиме аябай каты ишенчимин. Мен ишене албай калдым уже. Ишене албай калдым. Жанындагылар жеткизбей койбой атабы ушул нерсени? Баары мындай. Булар вообще, булардын келгенин, булардын арыз арманын көрүнгөнгө эле айтып, ыйлап, даттанып жүрүшөт. Бирөө дагы бирөө жеткирген жок деп ойлоп калдым мен президентке. Булардын арыз арманы жеткен жок. Даже келгенин дагы жашырып, келген жок деп айтышып атпайбы эртеден бери. Шеф жакшы баары неме адвокаттар эле ушу акчасын алып ушундай болуп атат деп. Жок, адвокат. Ошентип атпайбы? Мен адвокатка мен аябай жакшы ишенем. Ал аябай күчтүү адвокат. Булардын таламын талашкан. Буларга күйгөн. Адвокат негизи ошондой иштеш керек да. Бирок булар президентке үнү жетпей жатат да. Президентке үнү жетпей жатат. Жеткирбей жатат ошого. 5 күндөн бери кандай жеткирбейт? Мен мисалы үчүн азыр президентке жолугайын деп тега кайрылуу кагаз жазып чыктым. Канча күндө жетет десем 14 күн жетет. Автоматтын оогу болгондо дедим, эгер закон болгондо вообще кырып салмакмын барыңар. Силердин киреңерни элге ушинтип кызмат кыласыңарбы силер деп чыгып кете бердим. Булар бечаралар момун деп Кудай жоош момун адамдар экен. Жанында бир тыкылдап сүйлөгөн бирөө жок, ыйлагандан башка эч нерсени билишпейт. Анан жүрү да бакыштар буларды эч ким сөзүн укпай. Ушу тыкылдап сүйлөгөндүктөн ушул баласы жөн эле камалды да? Жөн эле камалып жатат. Бул жерде биз Бишкекте туруп бизге уже явно билинип турат. Уже баланын күнөөсү жок экеничи, күнөөсү жок экени билинип турат. Аны уртоклукка алып эле ата-энесине жолуктурбайт, тууган уруктарына жолуктурбайт. 17 жаштагы баланын аркасында 15 конвой жүрөт. 2 эле конвой жүрүш керек адамдын аркасында негизи эң жок дегенде. Жолуктурбайт, жолуктурса айтат да ал бала мени ушинтип уруп согуп моюнга алдырып койду деп айтат деп жолуктурбайт. Биз аны жүрөгүбүз менен сезип турабыз. Эгер сот болгондо катышканда баарыбыз бала дал ошону айтмак. Эми бүгүн мен жүрөгүм сезип турат, эми булар бүгүн Кудай буйруп президентке жолугуп калабы деп мен үмүт кылып турам. Биз да ошо үмүт кылып атабыз эми жолугуп. Мен баштаңыз. Садыр Нуркожоевич, мен сизге дагы бир ирет кайрылам. Ушу карапайым элди карап коюңуз. Ушу карапайым эл шайлагансыз, сизди кандай болуп шайланган күнүңүздү элестетип көрүңүзчү. Сизди шайлайбыз деп жүргөн учурда менин балам денесинен 3 жеринен ок жеген. Мен ушулар үчүн күйүп бышып, бир эле мен эмес, бүт Бишкектин энелери күйүп бышып аткан учурубуз. Карап коюңуз, шайланган күнүңүздү эстеңиз, камалган күнүңүздү эстеңиз, Айгүл көчөлөп сиздин актыгыңызды сурап чуркап жүргөн күндөрдү эстеңиз. Сизден суранабыз, Садыр Нуркожоевич, ушуларды карап коюңуз, үнүн угуп эле коюңузчу. Карапайым эл го, эмнеге качасыз булардан? Бирдекеден качсаңыз мейли, башка бир нерседен. Булардан эмнесинен качасыз? Сиздин башыңызга кылыч кармабайт, башыңызга балта кармабайт. Үнүн угуп коюңуз.